Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmattуу достор. Биздин каналдын көрүүчүлөрү, баарыңыздарга жалпы жамаатка салам. Бүгүнкү биздин чыгарылыш достор Кара Суу району Кызыл Кыштак айылынан болмокчу. Кызыл Кыштакта Ибрагим ака 3 атты тартып көргөзөм деп атат. Анда туугандар ушул аттардан баштай берели. Биринчи номердеги Карагашка арканкы оң бутак жоон жолпу келген өспүрүмдөн баштап туугандар сиздерге маалыматты бере берели. Ибрагим ака, ассаламу алейкум. Кең ака учурашып коелу. Жакшысызбы? Жакшы, рахмат. Иштер жакшы ака? 3 ат чыгарат экенсиз, 3 ат экен. Мына достор, биринчи аттымда көкөрөгүн бир карап коюңуздар. Омур болсун. Аттар каяктан келди? Россиядан келди. 3 тең. Ооба. Качан келди? Бишкектен келди. Экөө Россия, бирөөсү Бишкек. Ооба. Мына менимче Россиядан келсе керек, Россия, ооба. Россия. Бул аттын пародасы кандай, жашы кандай, ака айтыңчы. Пародасы ошо Россиядан алып келген, пародасын билбедим. Белгисиз. Пародасы белгисиз. Мына туугандар. Аттын бою канча чыгат? 1.58. 1.58. Тууру мында уровень өлчөгөндө, Жашычы? Жашы 3 жаш экен. 3 жаш. Жуаш экен. Жоошпу? Мына тишин ачсаң деле эч кандай неме жок экен, мына. Бышты. 3 жаш экен. Жооштугу совсем жоошпу? Жоош экен. Такагачы? Така эм жоош экен. Улакка анча-мунча чаптыңызбы? Чаптым экен. Үйрөтүп койдум мына экен. Түрөрөт. Келгенде бул жөн келген да минилбейли, Ооба. Көтө. Жаныбар совсем жоош экен, Жоош экен. Жаш балдар балама минип жүрөт. Жоош. Ибрагим ака, бул аттын ден соолуктары, буттары тазабы? Ден соолук бар жогу жакшы экен. Жайында. Жайында. Иштери бар жогу жакшы экен. Өтө мондай тизгинди коюп койсо деле жоош экен да. Жештери жакшы ама. Мына көкүрөктү көрүп коюңуздар. Такага жоош дедиңиз. Жештери жакшы. Аттын бою 1.58 см. Буну чабабы чаппайбызбы? Көрсөтүп берем. Бир кой берип коюңчу ака, бир кой берип чуркатып көрөлү, диртилдеген жоон атты мынакей туугандар чабып көрүп атабыз. Жакшы кылып алдыда тарбия кылган болгосо туугандар. Ат жоон экен. Дагы жумуруп ат экен достор. Жанагындай. Жоон. Бул аттын кайманаты дагы бар дейт, азыр кайманатын сурайын. Артын тартып берем азыр туугандар. Болду ака, болду. Буну өтө сонун тарбиялапсыз, Жакшы экен. Олар эм гидравлика. Гидравликабы? Гидравлика аттын кайманаты кандай? Ибрагим ака. Кайманаты кандай? Кайманаты ака квадрат. Квадрат. Аттын Квадрат деп койгон мына ака. турушуна карап коюпсуз да? Мына достор. Көкүрөктөрү, аркасы полный квадрат деп койгон. Квадрат экен да өзү дагы. Мына аттын арт жагы. Бастырыңчы. Жаныбар. Эми баасын айтабыз туугандар. Баасын канча дедиңиз? Айтыңыз эми. 250 миң дедим ака. 250 миң сом. Кеми болот? Кеми бар ака, аз-маз. Мына туугандар, 250 миң сом. Ошондо 3 миң доллар экен, Ооба. Акырын бастырып коюң. Достор, мына биринчи номерде квадрат. Ушул ат болду. Кийинкилерди алып келебиз эми ака. Кеттик. Өтө жакшы сууткан болсо ат жаныбар, жакшы ат экен. Мындай өзү квадрат чоң болгону менен турушу жеңилдиги жакшы экен. Анда кийинки атка өтөбүз. Достор, биз экинчи атка келип калдык. Бул ат Бишкектен келген ат экен. Өспүрүм экен туугандар, өспүрүм. Жоон жолпу келген, бою бийик, салыштырмалуу биринчи атка салыштырмалуу бийигирээк экен. Жашы да жаш экен достор. Анда туугандар биз аттын жерде качканын маалыматын алалы. Ибрагим ака, бул ат боюнча маалымат бериң ака. Бул кунан экен, Кунан ака, 2 жашта. 2 жашта. Бишкектен учуп келген экен да. Келди экен. Бою канча бою? Бою 1.64 ака. 1.64 см, Пародасы белгисиз бул деле? Пародасы белгисиз. Белгисиз. Мына туугандар Бишкектен келген. Кач бул деле ошол чогуу келгенби? Бул кийин келди. Бул кийин келди. Ооба. Россиядагылар качан келген? 20 күн боло эле келди. 20 күн боло элек. 1,5 ай болду, кара чыкты го. Кара чыккан. Мына достор, 1,5 ай болуптур. 20 күн боло эле келди. Буну жаңыдан үйрөтүп атасызбы? Ооба, жаңы минип үйрөттүм ака. Канча күн болду үйрөткөнүңүзгө?
Bir haftadan ötüp oldu. Canı ürönecek. Anda bunu çapayla koysak болады ha? Jönüne bastırıp öyle ha? Boyu kança boyu? 1.64 aka. 1.64 santimetre. Butlarında hiç kanday ayığı yok bu. Yok aka. Ayıp sayığı yok. Ondan kötörüp verelim. Aha. Üretip koygan bilen. Takılga bar yok. Joğuş eken. Mına jerde 11 degen 11. tablası var eken ha. Dişin görgösün çeker dişin. Kunandan bıştık ötөт değil mi bu la? Mana. Toktap tur. Жазга 3 жашарды. Rakursun. Özü de ozun açıp koydu ha. Жуаш ака үйрөтүп. Jeşleri jakşı eken. Жакшы ака. Jakşı. Жеш иштери бар жогу жакшы. Hazır hem bir bastırasın meningçe. Ары бери көрөлүчү. Алдыда мен номерлерди жазам тугандар. Оштун жанында эле Обулгай жакта. Горгай жакта. Ушул атты көрсөңүздөр болот достор. Бери бастырың ака. Эми кызыктырган жери биздин көрүүчүлөргө тугандар бул баасы. Кашкасы да аябай сонун экен а, кашкасы. Таанымал экен да. Токтоп туруң, мына. Аттын кабактарын көрсөтүп коеюн. Эми ака баасы канча дейсиз? Баасына ака 3,5 миң доллар. 3,5 миң доллар. Бою чоң экен бирок, жуун ат экен. Арт жагын көрөлү. Келечеги алдым. Келечегин көрүп турган биздин көрүүчүлөр, атка сын бериңиздер, баа бериңиздер. 3,5 миң доллар. Кеми бар? Бар. Мына достор. Бастырып коюңчу. Бул силер көрүп турган экинчи ат болду, тугандар. Кийинки атка акырындан өтө берели анда. Кийинки ат чоң ат чыгат. Аны көрөлү. Мына эмесе достор, биздин 3-чү атыбыз келе атат достор. 3-чү аттын азыр кайманатын угасыздар. Азыр атты көрөбүз. Чоң ат экен өзү дагы. Торогашка жоон аттын азыр тугандар силерге толук түзүлүшүн, турган турпатын, аттын ден соолугун сурап тугандар. Чабабызбы, чаппайбызбы аны билип, баасын айтып, баарын берели. Бери кайта бериң Ибрагим ака. Мына достор, Торогашка кайманатын биринчи сурап коеюн. Кайманаты мага жакты да ана. Ака бунун кайманаты кандай эле? Жанчы. Жанчы. Куда кааласа жанчы турган ат экен да. Улактын, топтун жанын чыгарып, а? Жанчы деп койдум ака. Жакшы, жакшы ака. Бунун жашы кандай? Бунун жашы ака 4 жашта ака. 4 жаш. Жаңасы болуп тур да. Бул жабылып жүргөн атпы же эми үйрөнүп жанагындай тарбиялап атабы? Үйрөтүп атам ака. Эми үйрөтүп атасыз. Жүр оолору бар жогу чыгып калды. Олар эми гидравлика болуп калды. Рулдар да жакшы. Буроолору, а? Келгенде 20 күн боло элек ака. Ол ал жактан минилип келдиңби же бияка келип үйрөттүңүзбү? Жок, бияка келип үйрөттүм. Келип үйрөттүңүз. Келип үйрөттүм. Бою канча чыгат ака? 1,63 ака. 1,63 сантиметр, а? Мына достор. Аттын эки буту ак экен, арканкы. Алдыңкы оң бутунда агы бар экен достор, жана ушу кашкасы узатасынан кеткен ушундай найза кашкадан экен. Такагымга 10 күн болду ака. Така кылганыңызгабы? Бул ал жакта үйүрү бар бекен, жок бекен? Жок, ондай нерсе. Андай нерсеси жок. Мына тугандар, бою 1,64 сантиметр экен. Бастырып коюңчу ака, буну чабабыз чаппайбызбы? Кечине. Кечине. Баскан басын көрүңүздөр тугандар. Андан кийин баасын айтабыз. Жанчы деген кайманаттагы бул аттын бир чук атып коелу. Кана эмесе бир чабаңчы ака. Жанчы, жанчы. Болду. Мына тугандар, бул атты баасын канча деп коет азыр Ибрагим экен өзүнүн сөзү менен айтсын тугандар. Сиздер аттарды көрүңүздөр, жаккан болсо сүйлөшсөңүздөр болот, номер алдыда. Эми баасын айтыңчы ака. Буроолору, мына буроолорун көрсөтүп атат. Болду ака, болду. Жанчынын буттары тазабы? Таза ака, бар жогу. Бар жогу таза. Же ичтери бар жогу таза. Жооштугу жоош дедиңиз, а? Эми баасын айтың. 5,5 койдум ака. 5,5 миң доллар, а? Жанчы, 5,5 миң долларга тугандар бааланды. Андыктан алдыда мен номери жаздым достор. Сүйлөшүңүздөр. Кызыл Кыштак айылына келип, Кара Суу району. Бул жаңы автовокзалдын жанында. Ушул айылга келип көрсөңүздөр болот. Соодага береке демекчибиз анда. 3 аттын жаккан тандап алыңыздар. Соодаңыз болсун Ибрагим ака.
Mına dostlar, aman bolуңуздар, тынч болуңуздар.